Кыргызстандын аймагынан 700 үй бүлө 31-жылы эле айдалып жатат. Андан сырткары бул процесс 33-жылга чейин уланган. Бул деген бир өзүнүн экономикалык максаты бар болчу да, бекер жумушчуларды ошол Украинанын түштүгүндө иштетебиз деп. Здравствуйте, Гульзат. Сегодня хотелось бы поговорить с вами об истории Кыргызстана, как с человеком, который проводит исследования, и благодаря которому у меня, например, появилось очень много новых знаний. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, чем занимается СМД. СМД изилдөө борбору же платформасы деп айтабыз. Бул изилдөө борбор ошол 20-кылымдын тарыхый эс тутум, историческая память же болбосо memory studies деген багыт бар. Ошол багыттагы изилдөөлөрдү алып барат. Биздин изилдөө мезгилибиз 1916-жылдан баштап азыркы күнгө чейин. Бул периодду тандап алганыбыз да жөн эмес. Ошол особенно 20-кылымдын тарыхы биздин официалдуу тарыхта чындык жазылган эмес. Ошол себептен биз 1916-жылдан баштап азыркы күнгө чейинки тарыхый темаларды изилдейбиз. Бул ошол эле Үркүн темасы, ошол эле Жарандык согуш учурундагы басмачылар темасы, андан кийинки кулакка тартуу саясаты, коллективдештирүү учурундагы кулактарга болгон массалык репрессия, улуу террор, согуш, экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы согуш туткундары, андан кийинки согуштан кийинки совет доорундагы диссиденттер темаларын, 90-жылдагы Кыргызстандагы демократиялык кыймыл жана башка ушул көмүскөдө калган тарыхты изилдейт деп айтсам болот. Я бы вообще, конечно, хотела посвятить вам несколько видео, потому что вы делаете такой колоссальный масштаб работы и находите столько информации. Сегодня хотелось бы узнать непосредственно историю вашей поездки в Украину. Это было еще до войны, когда вы смогли найти архив данных о репрессированных кыргызстанцах. Ошол СМДнин демилгеси менен биз 2021-жылдын октябрь айында, мындан туура 1 жыл мурун, Украинанын Одесса облусуна, Херсон облусуна, анан Киевдеги служба безопасностьтин архивинде иштеп келдик. Ал жакка баруубуздун себеби, андан мурун биз 1 жыл Кыргызстандын аймагынан 12 тарыхтарды ошол кулакка тартылып, 1930-жылдары Украинага сүргөнгө тартылган кулактардын үй бүлөлүк тагдырларын чогултканбыз. Анан ошол үй бүлөлүк тагдырлар чогулган менен архивдик документтер Кыргызстанда ошол ГКНБнын эмеси архиви жабык болгондуктан, архивдик документтер жетишерлик жок болгондуктан, ооздеги тарых менен калып кетпесин деп такташ үчүн Украинага экспедицияга бардык. Ал жактан ошол архивтерден абдан бир массалык көп документтерди таап алдык. Бул жактан деги эле кыскача тарыхын айтып кетсек туура болот го. Ошол 1930-жылдары кулактарды 3 категорияга бөлүп койгон. Ошол биринчи категориядагыларды абдан бир жогорку деңгээлде деп айтабы, высшая мера наказания деп коет эмеспи? Ошондой өлүм жазасына кетирип атууга кетирсе, ошо экинчи категориядагы кулактарды алыс аймактарга сүргүнгө айдашкан. Ошо алыс аймактардын ичинде Сибирь, Северный Кавказ бар болгон, бирок Украина жок болчу. Анан ушул жактан суроо жаралат да, эмне үчүн Украина бул борбордо жайгашкан мамлекетке сүргүнгө айдап жатат деп. Бул дагы жөн жерден болгон эмес. 1928-жылдан баштап Украинанын түштүгүндө пахта өндүрүү иши башталган. Анан ушул түштүк аймактарында Украинанын ушул бекер жумушчу адамдар керек болгон. Ошол себептен ошол Орто Азиядан да жөн айдаган эмес да, бизде тажрыйба болгондуктан Кыргызстандын аймагынан, Казакстандын аймагынан, анан Өзбекстандын аймагынан абдан көп. Кыргызстандын аймагынан мисалы 700 үй бүлө айдалып жатса, Өзбекстандын аймагынан 3300 үй бүлөнү ошо Украинанын түштүгүнө сүргүнгө айдаган. Бул дагы жөн эле бул антисоветтик кыймыл же кулак эмес. Бул деген бир өзүнүн экономикалык максаты бар болчу да, бекер жумушчуларды ошол Украинанын түштүгүндө иштетебиз деп, ошол Украинанын түштүгүнө 1930-жылдан тартып 33-жылга чейин айдашкан. Азыркы биз алып келген документтерге таянсак, Кыргызстандын аймагынан 700 үй бүлө 31-жылы эле айдалып жатат. Андан сырткары бул процесс
33 жылга чейин уланган. Алар 10 жылга эле айдалышкан, 10 жылдык мөөнөткө. 10 жылдан кийин кайра мекенине кайтып келиш керек болчу, бирок 1941 жылы Украинаны фашисттер ошол Германия, Португалия басып алгандыктан кыргызстандыктар мекенине кайтып келе албай калышкан. Алар 1944-жылга чейин ошол жакта жүрүп, анан 44-жылы Украинанын түштүгү бошотулгандан кийин оккупациядан кайра мекенине кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Анан ал жактан тактап кетчү нерсе ушул кулактарга болгон мамлекеттин мамилеси ар түрдүү деп айтсак болот да. Мисалы үчүн 1930-жылдары абдан бир катаал мамиле кылып, репрессиялап атса, 33-жылдан баштап алардын мамилеси өзгөрүп, ошол жактагы сүргүндө жүргөндөргө мектеп салып берет, клуб салып берет, театр ачып берет. Бирок кайра 37-38-жылы кайра бир катуу массалык репрессия башталып, ошол Украинада барган кыргыздар ошол жакта 2 айылга отурупташкан. Ал Чалбасы, ошол убакта Чалбасы азыр Виноградов айылы, анан ошол убактагы Христовка деген айыл бар болчу. Хлебодаровка деген, азыр Христовка деп аталат экен. Анан ошол айылдарда жашап калган тың, акылдуу, билим алган эркектер 1938-жылы репрессияланып, кайрадан атууга кеткен Украинада. Анан ошол жактан эң өкүнүчтүүсү ушул Кыргызстандын аймагынан айдалгандар репрессияга кеткенин деги эле айтылган эмес да, үй бүлөлөрү билген эмес. Анан 1989-жылы гана ачыкка чыгып, ошол чын эле 1938-жылы атууга кеткени жөнүндө 89-жылга чейин билишкен эмес. Расскажите, пожалуйста, о музее в Херсонщине, в котором как раз сохранили данные о том, что в Чалбасы жили кыргызстанцы, которых насильно репрессировали и переселили в Украину. Жана жогоруда айтып кеткендей, кыргыздар 2 айылда жашап калышкан. Ал ошол Чалбасы сиз айтып кеткен. Анан азыркы Христовка айылында. Азыр биз ошол эсимде менен барганда былтыр 2 айылда тең кыргыздардын, мусулмандардын көрүстөнү деп коет экен, мүрзөсү, кладбищасы. Ошол жакта 200дөй адамдын сөгү жаткан көрүстөн бар. Анан Христовкада дагы ошондой кыргыздардын көрүстөнү кездешет. Андан сырткары ошо Чалбасы айылында музей жайгашкан. Ошо мектептин ичинде эле кичинекей музей. Ал музей ошол айылдын тарыхына чөлкөм таанууга эле арналган, бирок ал жакта кыргыздарга арналган дагы бурч бар. Ал жакта Чалбасы кыргыздары деген чоң жазуу, кыргызча анан украинче жазып коюшкан. Ошол жакта кыргыздар жөнүндө биз абдан чоң находка деп айтсак болот. Бул чарба, хозяйственная книга, чарба китеп. Ал чарба китепте кыргыздардын мекенине кайтып кеткен кыргыздардын тизмеси жазылган 1944-жылы. Ошондой эле ал жакта деген ошол кыргыз жетим балдардын сүрөттөрү сакталып калган. Ошол 1930-жылдары кулакка айдалып, ал жактан ата-энелери каза болуп, анан ошол жакта балдар үйүндө чоңоюп калган балдардын сүрөттөрү, мектептеги балдардын сүрөттөрү сакталып калган. Биз ошол Чалбасы айылындагы бир ападан ооз-эки тарых, Александра Васильевна Кравченко деген ападан ооз-эки тарых чогултуп алдык. Ал апа дагы ошол, ал апанын, Александра Васильевнанын апасы ошол кыргыздар чоңойгон балдар үйүндө тарбиячы болуп иштеген. Ошол апа кийин сүрөттөрдү чогултуп Чалбасы кыргыздары деген кичинекей китепче жарыялаган. Ал китепти дагы эсимденин сайтынан көрсөңүздөр болот. Некоторые из этих историй мы публиковали на сайте Клопа, переводя то, что было на сайте СМД. И в комментариях многие люди писали, что тоже потеряли родных и не знают, что с ними случилось в Украине. И я предлагала им обратиться в СМД, чтобы изучить архивы, которые вы привезли. Как можно людям, которые знают, что у них были родственники, которые пропали, когда их насильно перевезли и репрессировали, узнать благодаря вам, что с ними случилось? Ошол Украинадагы экспедициядан келгенден кийин архивдеги документтердеги баардык
адамдардын тизмелерин эмне тапсак ошол баардык тизмелерди чогултуп 700 адамдын тизмесин эсимдедеги сайтына жарыялаганбыз. Ал жакта открытый архив жанында ачык архив деп кыргызча орусча турат. Ошол сайтка кирип ошол Украинага сүргүнгө айдалган 1930-жылдары айдалгандардын тизмесин көрсө болот. Андан сырткары ошол жакта 100 адамдын архивдик данныйлары жарыяланды. Биз бардыгын таап алган жокпуз, бирок ошол кайсы материалдарды Херсон облустук мамлекеттик архивинен, Одесса облустук мамлекеттик архивинен жана Киевдин архивинен тапкан материалдардын баарын ачыкка жарыяладык. Ошол поисковикке кирип эле аты жөнүн жазса, ошол ачык архивден эгер бар болсо чыгат. Есть ли потомки репрессированных кыргызов сейчас в Украине, в Херсоне, или они все вернулись в Кыргызстан? Украинага Кыргызстан аймагынан кыргыз улутундагылар гана айдалган эмес, ошол Россия империясы учурунда келген славян улутундагы улут өкүлдөрү дагы Украинанын күчтүгүнө айдалган, украиндер, орустар. Анан ошол славян улутундагылар кайра Кыргызстанга кайтып келген эмес. Украинанын Херсон облусунда калып калышкан. Ошол биз былтыр Украинага барганыбызда интервью алуучу биздин агайыбыз Коробов деген агай менен алдын ала сүйлөшүп койгонбуз, бирок тилекке каршы биз барган күнү ал агай коронавирус жуктуруп алып каза болуп калып ала албай калдык. Бирок анын ата энелери ушул Украинада, Кыргызстандын аймагынан Украинага сүргүнгө айдалган. Андан сырткары биз алып келген документтердин арасында отчетто 1952 жылы жазылып жатат. Карап болдук, ошол Кузьмий Романович деген киши дагы ушул Кыргызстандын аймагынан айдалып барып Украинада жашап калды деп. Ал эми азыркы күндө кыргыздар ошол Украинанын Херсон облусунда, анан Одесса облусунда плакат тартылып 30-жылы баргандар жок го эсе.